40 жылдан бeri Жумгал районундағы номері 24-ші жол теле ишканасында эмгектенген Канатбек Кудайбергеновдун баамында колдоруна жаңы эле тиген техникаларда бардык ыңгайлыктар эске алынган. Эң башкысы аларды башкарыш кыйла жеңил. Баарысы компьютерлештиктен бузулуп калуу кооптулугун алдын ала болжоого мүмкүнчүлүктөр бар. Демек, иштөө мүнөттөрү алдаганча узак. Тек гана камкор мамиле жасап, сарамжалдуу колдонуу парз. Антишпесе, буга чейинки баштан кечиришкен кыйынчылыктары кайра кайталанары шексиз. Кыштынгы кыран тилдесинде кызарттын белинде канча деген техникалар эски болуп, бузулуп, азаптарды көрдүк да. Илгерки бай эстолорду айдадык, эски грейдерлерди айдадык. Мына эми Кудай куткулса мына жаңы техникага алып, аябай сүйүнчүбүз, койнубуз кабатпай турат. Катары Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаадан, манипулятордон, грейдерден жана инженердик жабдуулардан турган жаңы техникаларды минтип салтанаттуу тосуп алышкан жумгалдык жолчулар жалпысынан 512 чакырым узундуктагы жолду тейлешет. Алардын 3/2 бийик ашуулар жана татаал участкалар аркылуу өткөндүктөн жайыгышы жан тымай жок. Буга чейин механикалык парк толугу менен эскирип бүткөндүктөн иш дайыма шыдыр эмес эле. Эске салсак, акыркы жолу жаңылануу мындан 15 жыл мурун болгон. Андыктан азыр абал оң жагына ооп, ал көлөмдүү жумуштарды бүткөрүүгө мыкты өбөлгө. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө ушул техникалык база ушу 90% жаңыланды. Эми жаз алды менен ошо титулдук планга жанагы бекиген иштерди ирети менен жасаганга даярбыз да. Баарын пландаштырып атабыз быйылкы жылга. Жумушчулар жетиштүү, механизаторлорду бүт азыр жаңы техникаларды ишеничтүү кишилерге бекитип бердик. Тутумуна Жумгал району кирген Нарын облусуна жалпысынан кубаттуу 73 техника жана инженердик жабдуулар берилип, дароо 6 жол теле ишканаларынын механикалык парктары 80-90% чейин жаңыланды. Натыйжада өткөн жылы 42 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйыл дагы 100 чакырымда тиешелүү жумуштар аткарылмакчы. Республика боюнча 435 даана жол курулуш техникалары берилген. Анын ичинен Нарын областына бүгүнкү күнгө 73 техника, жол курулуш техникалары бөлүндү. Мындай асфальт жумуштарын жасоодо ушул 73 техника аябай биздин ишибизди алдыга жылдырат деген ойдомун. Эң негизги жолдорду биз өзүбүз жасайбыз. Мына өзүңүздөр билгендей жаңы техникалар келди. Ушул жаңы техникалардын күчү менен жасайбыз. Сөз соңунда өткөн жылга Теңиртөө аймагында асфальт төшөөгө жана көпүрөлөрдү курууга 968 миллион 500 миң сом каралып, анын 338 миллион 224 миңи өздөштүрүлгөндүгүн айталы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.